Bizde gıйбат, ушак, доомат бар. Gıйбат, ушак, доомат бардыгы жаман нерсе. Бирөөнүн кылбаган ишин бары кылды десең, бул доомат. Бирөөнүн кылган ишин жакпаса дагы өзүгө жакпаган сөздү барып бирөөгө барып айтышың gıйбат. Жакпаса да барып айтышың ушак. Gıйбат, ушак, доомат бул бардыгы туура эмес нерсе. Албетте gıйбаттан Кудай өзү сактасын. Gıйбатчылардан Кудай өзү сактасын. Бүгүн тилден кол көтүп калган заман. Себеби көз дагын, кол дагын бүт, телефон, телевизор, техникага байланыштуу. Бүгүн кол көттү көздөн. Тилден, мурда тил менен эле көбүнчө. Азыр кол менен жалаң. Комментарий болсун, башка болсун, gıйбатты жалаң кол менен кылып калышты. Тилден кол көткөн заман бүгүн. Атайын кесип кылбаган gıйбатчылар бар. Булар ар дайым ушу кайсыл бир коюндагы котор таш менен зыян келтирсем экен мусулмандарга, кантип ушул мусулмандарда бир өзү чыгарсам экен, кантип бир келишпестикти пайда кылсам экен, булардын тынчтыгын кантип жок кылсам экен деп ар дайым өзүнө кесип кылып алып, алымдарды шылап жазат. Динге кызмат кылгандардан бир сөзүнөн кемчилик издейт. Элдин ичинде бир дүрбөлөң көтөрүлүш чыгаргысы келет. Gıйбатчылар.